Соңку сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача топтомун түз эфирде тааныштырып, Алмагүл Эркебай кызы болом, амансыздарбы? Эске салсак, сиз бизди Фейсбуктан дагы түз көрүп жатасыз. Президент Садыр Жапаров биринчи элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту. Ал аксакалдарды курултайдын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, 2 күн бою ачык айкын сөздөр айтылып, бул жыйын ошонусу менен өзгөчөлөнгөнүн айтты. Жапаров бул Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экендигин, өлкө демократиялык туура жолдо баратканын айгинелеп турарын белгиледи. Президент бүгүнкү күндө элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун кайра жылдыруу маселеси тургандыгын белгиледи. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун артка кайтарган. Президент ыйгарым укугун пайдаланып, элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлык чыгарган жана курултайды чакырган. Биринчи элдик курултай 25-26 ноябрда Бишкекте өттү, ага чейин жерлерде уюштурулду. Курултайдын аксакалдар кеңешинин урматтуу мүчөлөрү, мен абдан кубанычтамын. Сиздер менен баарлашып отурганыма. Курултай жакшы өттү, жогорку деңгээлде өттү десек болот. Албетте кемчиликтер болбой койгон жок. Майда чүйдө кемчиликтер, аны көңүлгө албай деле койсо болот. Мына уюштуруучулар да жакшы уюштурду. Кемчиликтер болгонунун себеби бул биринчи курултай. Эч кандай даярдык жок эле, баягыдай сценарий түзүп алып, же болбосо бир даярдап алып атайын өткөргөн жокпуз. Мен бардыгын айтып аттым, бир дагы адамды сүйлөгөнгө даярдабагыла. Эч кандай бир мындай бир мактатпагыла деп, бирок эл болгондон кийин чыгып, кээ бирөө жүрөгүндө чынныгы жүрөгү менен мактагандар да болуп кетти. Ошончо да мен тыбырчылап кээ бир айтып аттым, помощнигим чакырып, мактабай эле койсунчу, проблемаларын айтсынчы деп. Как будто бирөө чыгып трибунага мактап атса, мен атай даярдап койгондой сезип өзүм уялып аттым да, ошонучу. Жогорку кеңештин Кумтөр Голд компания ишканасындагы алтындын сатылышын жалпы өндүрүштүн көлөмүн иликтөө жана Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагалыгынан депутат Исхак Масалиев ден соолугуна байланыштуу баш тартты. Бул тууралуу төрага Нурланбек Шакиев парламенттин бүгүнкү жыйынында билдирди. Парламенттин 28 сентябрдагы отурумунда Кумтөр Голд компания ишканасындагы алтындын сатылышын жалпы өндүрүштүн көлөмүн иликтөө жана Кыргызстандын менчигине өткөндөн берки ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссия түзүү маселесин Ата Жорт Кыргызстан фракциясы сунуштаган. Комиссиянын курамына депутаттар Марлен Маматалиев, Балбак Түлөбаев, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, Жанарбек Акаев, Нилюфар Алимжанова, Надира Нарматова, Нурланбек Шакиев, Мурат Мураталиев, Улукбек Ормонов, Шайлообек Атазов, Арсланбек Кемалиев, Максат Сарбагашев кирген. Медер Алиев жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагалыгынан кетти. Бул тууралуу парламенттин 30 ноябрдагы жыйынында белгилүү болду. Ал комитет төрагалыгынан кетүү чечимин өз ыктыяры менен кабыл алганын, буга кемпирабад маселеси себеп болгонун айтты. Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым, эч ким мажбурлаган жок. Кыскача айтканда, өткөндө Кемпирабадтагы маселе себеп болду. Бир нерсени так айталам, комитеттин жетекчилигин алып барууда мыйзамдарды бузбай, коррупцияга барбай, татыктуу жетектедим деп айталам. Депутат болуп келип, комитетти жетектеп, бир да тууганымды кызматка койгон жокмун. Тескерисинче 4 тууганымдын бири мамлекеттик кызматта иштейт эле. Андан өз арызы менен кетсин деп сурандым, деди Медер Алиев. Депутат мындан тышкары Кыргызстанда олуттуу саясатчы болом деген адам же орусиячыл же батышчыл болушу керек деген туура эмес калыптанып калган түшүнүк бар экенин белгилейт. Ошондой эле бийликте колдогон жана оппозициядагы саясатчылар бар. Өзү болсо альтернативалык жаңы муундун көз карашындагы бир гана Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон саясатчы болгусу келерин айтты.
Ош облустук прокуратурасынын доо арызынын негизинде Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз өздөштүрүлгөн 50 сотук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу облустук прокуратура маалымдады. Маалыматка ылайык Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн 2014 жылдын 14 октябрындагы 5 мыйзамсыз токтому менен жарандарга Кызыл Менет айылынан айыл чарба багытындагы 0,5 гектар 5 жер тилкеси жалпысы 0,25 гектар жер аянтына турак үй куруу үчүн жеке менчикке ажыратылган. Аталган мыйзамсыз токтомдордун негизинде кадастр мамлекеттик мекемесинин Кара Суу филиалы тарабынан жер тилкелерине карата жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылар берилип кеткен. Буга байланыштуу Ош областынын прокуратурасы тарабынан сотко белгиленген укук берүүчү жана укук көөлөндүрүүчү документтерди жараксыз деп табуу боюнча доо арыздар келтирилген. Соттун чечимдери менен жогорудагы мыйзамсыз укук берүүчү жана укук көөлөндүрүүчү документтер жараксыз деп табылган. Түштүк жер реформа ЖЧКнын баалоо корутундусуна ылайык жогорудагы Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн Кызыл Менет айылындагы 0,25 гектар жер тилкесинин базар баасы 4,585,000 сомдо түзгөн. Учурда базар баасы 4,585,000 сомдо түзгөн айыл чарба категориясындагы 5 жер тилкеси толугу менен Нариман айыл өкмөтүнүн балансына алынды. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда депутат Нуржигит Кадырбеков өлкөдөгү банктар элде ачык эле тонуп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында валюта курстарынын жазылганы башка, иш жүзүндө алмашкан курсу башка болуп, ортодо айырма болуп жатат. Валюта курстарынын жазылганы башка, иш жүзүндө алмашкан курсу башка. Бул көз көрүнө мамлекеттеги мыйзамдарды бузуу жана адамдардын бетине түкүрүү. Эми ошол менен бүтсө эле мейли эле. Бул боюнча бизге шайлоочулар кайрылып жатат. Мурда чет өлкөдөн $1000 жиберсе, бул жактан туугандары $1000 алчу экен. Азыр 970тен алып жатыптыр. 3% жөнү жок банктар кармап калып жатышат экен. Бул жөн эле валюталык мафиянын кылган иши, деди эл өкүлү. Ошондой эле ал депутаттарга кайрылып, улуттук банкта сакталып турган 40 тонна алтындын бар жогун барып көрүп келүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн элди курултайда сөз сүйлөп жатып, улуттук банкта дээрлик 40 тонна алтын бар экенин айткан. Кечээ 30 ноябрда Кыргызстандын улуттук банкында 37,8 тонна алтын бар экендигин айтышкан. Мына ушундай кабарлар менен күндүзгү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Сиздер менен саат 7:00 түз эфирде жолугабыз.